Мен азыр 1-Май районуна караштуу Мурас Ордо жаңы конушунда турам. Дал ушул Мурас Ордодо бир катар көйгөйлөрдү көтөргөнбүз. Анын негизги себеби мына өзүңүздөр көрүп турган көлдөр. Биякта азыр бир комнатада жашайбыз. Ушул комнатанын ичине көрүп көрсөңүздөр. Кийимдерибиз бүт көк чыттанат. Бирөө кирсе айтат, "Эй, көк эмне деген жашоодо жашап атасыңар" дейт да. Мына 3 күн мурун тазалагам. Өзүңөр эме кылып атасыңар? Сүйлөнбөйсүз да мен. 3 жыл болду баланы бирок муну тазалайбын. Белгилеше элде сураны силерденчи. Далсыздан канчайны бар. Эл бил ала деп кетишет. Чоңдун баарыктан келе. До конца эч ким чыга албайт. Эми Масалиевке жок бем ошого. Балык чарбанын өкүлү. Башканы сыйлабасаңыз да комиссияны сыйлап койбойсуз. Канчадан бери күтүп атабыз. Масаевдин үйүнүн тагала маңдайында жашайт. Чынында биздин үйдө стресс болуп, эмеринин баары, кроваттын баары чылпылдап суу болуп атат. Түтүн каяктан пайда болуп атат деп баарыбыз таңыркайбыз. Мына ушундай көлдүн ээлери монтип камыштарды өртөйт экен. Мунага ким чара көрөт азыр эми? Бул каяктан чыгып атат? Көлдөн чыгып атат муналар. Өртөнүп атканда айтып атам мен. Жок, ачкыны чечип муналарды карагыла дейм могу жерде. Түтүндү силер ушу жада калса элге коопсуздук маселесине тебелегениңер рас келгенсиз, эми ону смокту дагы силер кылып атпсыңар да. Мына протоколго жазыңыз. Мына көлдүн четтерин өрттөп аткан көл пруштардын баарысына чара көрүлүш керек. Айып салыныш керек могу. Садыр Нуркожоевичке жана Камчы Кыдыршаевичке ошо өзүңүздөр эле ушул маселелерди чечет окшойсуздар, сиздерге эле ошо үмүтүбүз эле сиздерде калды окшойт мынакей. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-гө чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялары акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Мен азыр 1-Май районуна караштуу Мурас Ордо жаңы конушунда турам. Өзүңүздөр буга чейин билесиздер. Дал ушул Мурас Ордодо бир катар көйгөйлөрдү көтөргөнбүз. Анын негизги себеби мына өзүңүздөр көрүп турган көлдөр. Жалпы жолунан ушул Мурас Ордо Озерный жаңы конушунда 19 көл тегерегин курчап турат экен. Мен атыма кат келди, мына ушул жергиликтүүлөрдүн кайрылуусу 8 наристе мына ушул көлдөрдөн каза болуптур. Ошонун өлгөндүгү тууралуу көлүктөрүн тиркеп бизге жиберди да. Анан ошол катты алгандан кийин менде абдан мындай бир башкача абал болду десем болот. Анткени биздин эң кичинекей наристелерибиз ушул көлдүн айынан суудан балык кармайм деп, муз тебем деп, ушуга чөгүп каза болгон жагдайлар. Баарысы кичинекей өспүрүм биздин бөбөктөр болуп атат. Анан бул жагдай боюнча буга чейин да көтөргөнбүз. Анан азыр 1-Май районунун акимине айтып, Бишкек шаарынын мэриясына айтып, комиссияны түздүрүп, бүгүн комиссиянын биринчи отурумун караганы жеринен көргөнү келдик. Азыр бир катар мамлекеттик муниципалдык кызматтын өкүлдөрү чогуу чаран биз менен азыр ушул Мурас Ордо конушунун тегерегиндеги көлдөрдү көрөбүз, тийиштүү суроолорубузду беребиз жана комиссиянын мүчөлөрү бүтүм чыгарабыз. Ушул комиссияда
балдардын коопсуздугу, айылдын коопсуздугу деген маселени приоритет кармашыбыз керек деген нерсени айтам. Анан урматтуу көрөрмандар, көңүл бура турган жагдайда мына бул жерде мектептин чегарасы турат. Жолдун буягында балык чарба турат. Бул эми мен Кыргызстан боюнча көп эле жерлерге бардым. Кыргызстандагы көп эле ушул айылдарга кыдырдым, бирок бир жерден дагы ушундай көрүнүштү көргөн жокмун. Мектептин короосунда балык чарба уюштуруп аткан бул эмне деген көрүнүш да? 1,5 миңге жакын бала мына ушул мектепте окуйт экен. Анан ошо 1,5 миң баланын маңдайында мондай балык чарбасы уюштурулуптур. Бул кандай түшүнсө болот да? Кантип бул жакта 1,5 миң баланы көзөмөлдөп балыкка барбагыла же бул жакта муз теппегиле деп ким кайтарып отурат? Алго мейли, макул, ага көңүл бурбасын, бирок миллиондогон каражаттарга мектеп салынып атат бүгүн. Миллиондогон каражат кетип атат. Ал мына мектептин абалы кандай болот эгерде бул жерде балык чарбанын жайгашкандыгы болуп турса да? Бул жак мектеп эртең коопсуздук маселеси, нымдуулук маселеси жаралып, мектепке зыяны келип атпайт деп ким кепилдик бере алат да? Жалпысынан азыр ушул жердеги акыбалды жергиликтүүлөрдүн катышуусу менен көргөнү келдик. Комиссиянын отуруму бир 3-4 жол отурум болуш керек. Анан жыйынтыгын буйруса чыгарабыз. Комиссиянын отурумунда буйруса ушул жагдайды чекит коюу маселесин карайбыз. Азыр биз ушул комиссиянын өкүлдөрү менен чогуу жеринен көрөлү, жүрүңүздөр. Так, пригородтун маптын башчысы, 16-чы маптын башчысы, биздин өзгөчө кырдаалдыктар бөлүмүнүн өкүлдөрү, шаар куруу жана Бишкек шаар куруу жана архитектура департаменти, Бишкек глав архитектурадан, Кыргыз Республикасы суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстардын экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинен, Чүй балык чарба акционерлик коомунан жана биздин активдүү жарандар Мурас Ордо конушунун Бекташева, Махамат эжекеси, Талайбеков, сиздин атыңыз? Саматова. Буга чейин тапшырмалар болду эле, ошолорго токтолуп кетсек, азыр эмне болду деп. Биринчи эле ограждениялар боюнча Адил мырза өзүңүз айтып коесузбу? Силердин макулдугуңар кереги жок, биз комиссиянын отурумун тартып атабыз. Анда кааласаңар жооп бербейли болобу? Биз тийиштүү баягы тийиштүү маселелерди карайлам да. Аты жөнүңүз кандай болуп калат эже? Гүле Кахарова. Былтыр бул жакта 2 бала каза болгон, ошол 2 бала сиздин уулдарыңыз болгон, Эже сабыр кылыңыз мына. Азыр комиссияга бул боюнча комиссия түзүлүп, азыр каралып атат да. Ошого комиссиянын мүчөлөрү бар бул жакта. Акимдин орун басары менен биргеликте жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек-ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Урматтуу туугандар, мен азыр Техноплаза дүкөнүндө турам. Эгерде сиздерге тиричилик техникалары кызык болуп аткан болсо, анда мага көңүл буруп турсаңыздар, баарын сиздерге деталдуу көрсөтүп берем. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта кер жуучу машиналардын түрлөрү, дүйнөлүк бардык брендтин формаларын, көлөмдөрүн жана сапаттарын тапсаңыздар болот. Сиздин ашкананын көркүнө көрк кошо турган, сиз каалаган дизайндагы муздаткычтардын сапаттууларын
жөндүү баада дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ошондой эле үйүңүздү жаңы бүтүп заманбап духовкалардын түрлөрүн издеп аткан болсоңуз, дал ушул Техноплаза дүкөнүнө келүүнү сунуштайбыз. Жалпы эле тиричилик техникалары дал ушул дүкөндө сатылууда. Дареге Чүй 279, телефондору 0774 024 777 номерлеринде. Ошол окуя боюнча кыскача айтып бербейсизби? Эмне болду эле, кандай болду эле, кандай болуп чечим чыкты, кимдер күнөөлүү болуп табылды? Билбейм. Ошо малды биз 2023-жылы биз Россияга кеткен болчубуз, үй жай кылам депчи. Нече жылдан бери квартира төлөп кыйналганыбыздан кеткен болчубуз, үй жай кылабыз деп. 2004-жылы 2-мартта ошондой күндө угуп, өзүм 5 балам бар, 4 кыз, 1 бала болчу. Бирденге bir күндө экөө дагы каза болду. Ошондон бери эмне болгонун дагы билбейм. Бирөө дагы ошо күнү дагы тажи күнү баардыгы эле сөз берген. Жардам беребиз. Жардамы дагы керек болбой калды. Өзү дагы жок болуп кетти, жардамы дагы. Канча жашта эле балдарыңыз? Оğlum 9 yaş болчу. Кызым 11 жаш болчу. Азыр эмне үчүн бул урматтуу Каймурайымович, могу жерде эжени неге комиссия көрсүн? Кана баягы ачкычен Юрист ана юрист. юрист. Она машинада? Өзү ал балдар. Ошондой машина айдап жүрдү эле. Бул балдар. Урматтуу мапттын жетекчиси жүрөгү ооруп, ушул акыбалга келип атат да. Биздин жүрөгүбүз оорубай атат ушуга. Эженин жүрөгү достаточно ооруптур. Ал эмес бүгүнкү күндө инсульт алып, мына урматтуу комиссиянын мүчөлөрү угуңуздар. Ушул инсульт алып, бүгүн оорукчан болуп калыптыр ошо эки баланын айынан. Анан комиссияга эмне үчүн көргөзгүбүз келип атат? Бул эже мунун башына салган окуяны эч кимге салбасын. Эки кичинекей нарастесинен айрылып былтыр келгенбиз бул боюнча. Ошондо тийиштүү службалардын баары келген. Жада калса мэр келген бул боюнча. Жогорку кеңештин депутаттары келген. Бирок мына 1 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Маселе чечилбей атат. Мына мектепти караңыздар. 50 метр чыкпайт да бул мектептин айланасында көл. Мына. Көчөнүн бул жагы көл, көчөнүн бул жагы мектеп. Буну кандай кылабыз? Мына муну Ар бирөөнүн номер коюлду. Үйгө карап алсак болбойт. Бирок тосконуна карабай туруп, бул эженин дагы балдары азыр айтып атат. Неберелерим? 3 неберем. Өтүп кетиптир могу. 3 неберем, 3 күн болду. Апа дейт, баласы бар кичине 2-3 айлык баламды карап отурсам. 3 неберем дагы кызымдан өтүп кетиптир нар жакка дейт. Кайсы моозунда айтат? Бул жакта, нар жакта балдарым кеткен чөккөн жактачы. Ошо жакта зым тарткан, ошонун кай жагынан өткөн билбейм мен. Агрогения кылып эле ошол көлдөн деле сеткадан ашып ойноп кетип атат. Өтүп кетиптир 5 жашар неберем. Мына комиссиянын катышуусуна, комиссиянын жыйынына протоколго коюп киргизиңиздер азыр. Жок, тиги балык чарбанын жетекчиси, представитель өкүлү. Байланышыңыздар каяка кетип калыптыр ал? Çaldım, gel tatlı etarsın. Ушунча ошону күтөбүз дейм. Бирөөсү каза дагы мейли эди. Оорукчан болуп калып каза эм мейли эди. Бирөөсү дагы. Musafir elden gelip baldarımды sağınıp.
Ketken emes enamda şu başpana kılayın, uy kılayın dep ketken bolçum. Kvartira төлөй берип тажаганымдан кеткен болчумун. Orkuçam bu sayam burası kalmadı. Bizga qamat keladi. Gruppaga tishlab, gruppaga Kuyup balдар kızlar bolup oturat. Balıkçı ve yürütmüyor. Урматтуу Көлдүн өкүлү. балык чарбанын өкүлү. Башканы сыйлап алсаңыздар, мо комиссияны сыйлап койбойбуз. Канчадан бери күтүп атабыз. Күтүп атпайбыз сизди ушу комиссиядан. Көрсүн деп. Комиссияны сыйлап өз убагында катышып койгула деп атабыз силерди. Силер эмтеп инен ары кетип калсаңар, ар ким ар жакка кетип калса мен. Ар ким ар жакка эмес, маселе менен келдик бул жерге мына. 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 Четке бир жакка барып келгенге укугум барбы? Комиссияда жүрөсүңөр азыр силер. Талаалап кеткенге эмес. Кетип калсам бир жөн экен. Бул эже эки баласынан айрылып, учурда ден соолугунан айрылып, инсульт болуп, күндө ушу балык фермачыларды каргап отурат экен. Акыбалын карагыла. Азыр бул жерде айтып атабыз мына мектептин жаны. Уялбайбы жок дегенде ушу балдарды мектепти сыйлап койбойбу жок дегенде мына балык фермаңар. Көчөнүн бул жагында мектеп, көчөнүн бул жагында силердин балык фермаңар. Бул Кыргызстан тарыхында мындай мектеп жок. Силер тосуп койдуларың да буну туурабы? Кече тосуп койгондоруңа 3 күн болду. Мен 3 небере мына жерден өтүп дагы кыз балдан кеткен, суу чөккөн жерге кетип калды. Ошону ишенип атасыздарбы силер? Mana şu nimeni hal kılıp berip bulsun. Tosip koyduk değil o жүрөсүлөр да. Balay da biz böyle oturmayız da balanı. Tuğrabı 3 aylık balasına karab oturup 3 bal nevreme karay albay. Yani şu 3'ü tengsinden ötüp kızımdan tayak jedi 3'ü nevrem basam hile atat. Apa men çuğuk bulan urdu apam dep. Kölge ötüp ketkenden ana şu kızım kargaşalı kündü körgөн üçün korkkundan nevreden urup salgan çuğuk menen. Oşoğlu işin otasılar biziler. Азыр комиссиянын өкүлдөрү могу тосмосуна дагы мен комиссиянын мүчөсү катары жаратпайт элем. Өзүңүздөр дагы комиссияга өзүңүздөрдүн бааңыздарды, добушуңуздарды бересиздер. Мына жерлерде мисалы үчүн балдар жөн эле өтүп кетет. Жаш баланы кантип эч ким тоса албайт. Мындай кылса бул жерден кантип балдар өтө албайт. Бул жакта балыктар мына көзүңүздөр көрүп атат. Улам көлдө секирип, сүзүп балдарды кызыктырып тургандай көрүнүп атат да. Анан эми бул бир. Экинчиси бул жерде мектеп турат. Канча окуучу окуйт бул жерде? Я. Мектеп кимге карайт? Канча окуучу окуйт? 1,5 мың 1,200'ден ашык. 1,5 миңге чейин окуучу ушул мектептен билим алат. Ушул мектепке күндө келип, күндө кетет ушул жерге. Эми мектептин бул тарабында өзүңүздөр көрүп тургандай, жогоруда сөз болуп аткан ушул жергиликтүүлөрдү какшатып аткан балык чарбанын өкүлдөрү бул жерге балык багат, бул жакта балдар окуйт. Урматтуу, тийиштүү, жооптуу жетекчилер, ушул боюнча дагы мен ойлойм ушул жерге урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздердин эле саясий эркиңиздер жетпей аткандай көрүнүп атат. Анткени буга чейин мэр да келген, буга чейин депутаттар да келген, буга чейин бардык укук коргоо органдарынан, тийиштүү кызматтардын баарынан келген да. Бүгүнкү күнгө чейин эч кимдин колунан эч нерсе келбейт. Эч нерсе чечим жок. Мына эми комиссиядан бир чечим чыгаралы, комиссиядан бир жыйынтык чыгаралы, комиссиядан бир ушул нерсеге жооп кылалы деген максат менен бир ушундай үмүт менен комиссияны түздүк. Бирок мен ойлойм бул комиссиядан да жыйынтык алгылыктуу чыкпайт. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта чоң акчалар бар экен, чоң бизнес экен.
чоң кызыкчылыктар бар экен. Ошон үчүн бул жакта жергиликтүү бийлик да канча аракет кылбасын, колунан эч нерсе келбегендей болуп атат. Мынаны тостуруптур. Бирок бул тоскон нерседен балдар жөн эле өтүп кетет. Балдарды эч ким 24 саат бою кайтарып отура албайт экен. Бул жерде бул мейли балдардын коопсуздугун жөн эле коелу да. Архитектуралык талаптарга дагы мына канчадаган каражатка, миллиондогон каражаттарга мектеп салынып атат. Мектеп жетишпей атабыз деп атабыз. Бирок мына мектептин чек арасына чектеш чоң балык ферма турат. Балык чарба турат. Бул кандай болуп калат? Жок дегенде балким мектептин коопсуздугун ойлоп коебуз деген суроо жаралат да. Көл деле постоянно эме өткөндө эле суулар болчу да. Могу азыр кургатып, камыштарды өрттөп атат. Жана кара түтүн болуп каптап атпайбы, ошондой болуп. Бул камыштарды өрттөгөндөн кайра ушул жака суу толуп турат. Мурас Ордон ылдый тарабы. Ооба, ылдый жагы. Могу 3-кварталда Нарындык бир эженин кызы каза болгон экен. Мындан ушу бир 10 жыл болуп калган окшойт. Ушул могу көлгө чөккөн экен да. Ал эже тилекке байланыштуу биякта аз жашабайт экен, бирок биз арызын алып бизге арыз түрүндө кайрылганбыз. Ал эженин да арызы бар да. Бияктачы? Бул көлдөрдөн ошо бирүнө бул камышты кечээде өрттөп баштады эле. Эме акимге тартып начальник МТУга жөнөттүм эле, сразу өчүрүштү. Эме өрттөгөндө аябай айылга капкара түтүн уруп, эшиктин астылары вообще кир жайса капкара болуп ыш каптап калып атат да. Могу камыш турат, мында уже жакында кургаса мында эле өрттөйт. Ошо ушундай болуп атат. Эме бул жакта деле негизи бул деле балыкчыларга тийиштүү, бул жакта деле ошо тоскон жок да. Негизи жаңы жылга чейин тосуп бүтөбүз деген. Ошондой. Кимге карайт бул жак? Билбейм кимге карашын. Тегеретисинен ушундай. Могу турат го, ошол жакта хозяиндер болуш керек, ошол жактан эме алышат да. Иштеп калышат, нары бери топурак ташышып. Анан биякны эси деле айтты, эме силер деген көлдү жаптырабыз деп атасыңарбы, жабылбайт бул жак деген биздин өзүбүздүн частный эме бизнес, жаптыра албайсыңар, убар болбой эле койгула деп. Анан биз УКМКга кайрылабыз, Камчы Кыдыр Шайышке кайрылабыз десек, ал жака эмне кайрыласыңар, аяка кайрылсаңар силердин конушуңардан далай кишилер эме камалат деп ошентти да. Ким айтып атат аны? Ошо могу көлдүн ээси экен, наркы жанында балык чарбасы бар экен, ошо бирде ошо могу конушта бир эже экөөбүз барсак, ошондой. Мына айылдын этеги Мурас Ордон. Ошо. Бияка деле балдар ойноп келет. Кана коопсуздук маселеси эмне болот буларда? Балдар ойноп келет, бияка топ ойношуп, азында уже куракчылык болуп калды. Балдар деле кой барба десек деле. Муну өрттөш үчүн азыр кургаттыбы кандай? Ооба. Бул камыштарды өрттөйт, анан кык төгөт, кыктан бир нерселер өсүп чыгат, анан ошо кайра икрасын чачып суусун кой берет да. Биздин комиссиядагы кашайып ушул кургаткан учурда келиптирбиз да. Жаңы жылга чейин негизи тосулат деген, бул жакта эле тосулган жок, бирок бул көлдүн деле бизге зыяны тийип атат. Ошо туалет слифтерибиз толуп, 3 ай сайын сордуруп атышат. 13-көчөнүн көчө аччысы болом, ошо жительдерим ыйлайт да постоянно. Ошо айтчы, эмне деп атат, ошо маселе чыгардыңар эле, эмне болуп атат, чечилейин дейби деп ошо кайрылып атышат. Билбейм, анан жетекчилерге деле айтып, видеолорун тартып жөнөтүп атабыз. Жыйынтык чыкпай атат. Мен ошо эмнелер эске алыныш керек? Эми айттыңыз да, комиссия отурат азыр. Ошолардын көзүнчө эмне маселелер каралыш керек? Кандай маселе талаптарыңыздар бар? Эмне маселеңиздер бар? Бизге вообще көлдүн кереги жок. Бул жакта ошо мен уктум, 3төн 1 бөлүгү частныйлардык экен. 3төн 2 бөлүгү ошо арестте дейт да. Анан арестте болгондо эми өкмөт деле ошо чара көрсө жакшы болмок. Монча конуш жайгашып аткандан кийин биз азабын тартып атабыз, зыяны бизге тийип атат. Биз жашаган үчүн биз ошо азабын биз тартып атабыз да, ден соолуктан кетип атабыз. Балдарыбыздын коопсуздугу ойлондурат. Протоколдошуп атат да, Анан билбейм, уже кайрылганыбызга уже 1,5 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Мурдагы жылы 2022 жылы кайрылып баштадык эле, дагы деле жыйынтык жок да. Анан сизге былтыр жана 2 бала каза болгондон кийин уже 1 жылдан ашык убакыт өттү. Ошондо деле Айбек Жанышбекович менен Эльвира Сурабалдия экөө деле жаптырабыз деп кол алышкан. Ошондон кийин алардан деле жыйынтык жок. Мен ошо азыр ошо учурдан пайдаланып кайрылып кетейин дедим эле. Садыр Нуркожоевичке жана Камчы Кыдыр Шайышке ошо өзүңүздөр эле ушул маселелерди чечет окшойсуздар, сиздерге эле
ошо үмүтүбүз эле сиздерде калды окшойт. Мынакей Улукбек Карыбековичке деле былтырдан бери кайрылып келатабыз. Бул мырза деле болушунча күрөшүп алышып келатат. Бирок ошо билбейм, бул жак күчтүүлүк кылып атабы, ошо азыркыга чейин жыйынтык чыкпай келет. Ден соолугубуз кетип атат. Ушунча конуш жайгашкандан кийин ушу көлдөрдү башка жака деле жер бөлүп берип, башка жака деле балык бактырса болбойт беле дейм да. Жергиликтүү бийликтин өкүлү катары кандай азыр ишти неден баштайбыз? Эмнеден бүтүрөбүз? Мында маалыматты мен берип кетейин анда, уруксат берсеңиздер. Өзүңүздөр көргөндөй мурун бир да жаңы мектептин жанында да көлдөрдө мына ограждение жок эле да. Анын баарында өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр ограждение тартылды. Андан тышкары МЧС тараптан бир нече жолу мектепте балдарга атайын сабак өткөзүлдү, ачык сабактарды өткөзүлүп, канча киши, канча бала тартылды, канча лекция болду? Жалпы Өзгөчө Кырдаал министрлиги тарабынан шаар боюнча катышкандар жогорудагы тизмеде барысы келди да, баардык кызматтан. Болгону департаменттен келген жок, ал аларды кармап азыр чыгарбай атыптыр. Балык чарба департаментинен. Айта берейин, рұқсат берсеңиздер. Мурасордо номер 99 орто мектебине 500 окуучуга сабактар өтүлгөн. Биз тараптан Өзгөчө Кырдаал министрлигинин Бишкек шаары боюнча биринчи майордун Өзгөчө Кырдаал бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан. Андан кийин эле Озерныйда эле 27 декабрь күнү өтүлгөн. 27 декабрда 106 мектепке 300 окуучуларга да өтүлгөн. Сабак нускамалар өтүлгөн биз тараптан алдын алуу боюнча. Андан кийин эле Озерныйда 4 февралда 106 мектеп ошол эле мектепте ата-энелер менен 70-80 ата-энеге дагы сабак түшүндүрүү иштери өткөрүлгөн биз тараптан. Эмне өткөздүңүздөр? Ошо кышкы мезгилдерде суунун үстүнө ойнобоо, муз тоңгон жерге баспа чара көрүлгөн, ошолор боюнча өтүп баарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Баннерлер, коопсуздук эрежелери каерде турат? Баннерлер илинген. Кандай дейсиз? Коопсуздук эрежелери каерде илинип турат азыр? Келатканда көрдүңүздөрбү, жолдун жээгинде илинип турбай баннерлерде чоң щитовой эмеде илинип турат. Булардачы? Негизи вообще 12 баннер илгенбиз. Анан азыр жаш балдарды айырып тытып койгон окшойт. 19-дан ашып келди. Ошо. Биз илгенбиз баарына, илдиргенбиз. Анан дагы кайсы маселелер каралды? Маселе ошолорду каралды. Тийиштүү службаларга запростор жөнөтүп, материалдарды чогулттук. Ким кайсы жылы, кайсы токтомдор менен алган, кантип менчиктештирилген. Аны каерден эме кылалы? Азыр мектептин айланасын көрбөйлүбү анда? Мейли, көрүп анан эки жыйындарда уже акиматтын ичинен эле жолуксак болот да, азыр бул бияктан көрүп алып туруп, мамесичи. Кайсы жерлер важный, кайсы жерлер мына жергиликтүү эл, кайсы жерлер коопсуздук жаратып атат, кайсы жерлерде балдардын өмүрүнө коркунуч жаратып атат, ошол жерлерин азыр ошол жерге точкаларга алып барыңыздар, сиздер билесиздер дейм бул жерде. Азыр полный тоскон эмес сен жакты. Тосуп кетти да кече. Западный балка тозгон. Бо эмечи? Масаликтин көлү могу жагы. Ошо биякта да кем. Эптемели азырмы? Кече мен жакты тосуп. Азыр мындай кылалы. Бул жерден ошо маалыматты иретин айтып кетели. Центральный аппарат эмеден МЧСтен заключение алдык биз. Кооптуулук боюнчачы. Не деп заключение берди? Азыр сиз таанышсаңыз болот да. Жок, айтпайсызбы, аны таанышабыз да, эмне деп коет? Коопсуздукка жооп берет деп атабы? Жок, жооп берет деген жок. Муну МЧС берип атабы? Жанагы чечим акиматтын приказы бар да? Мурасордо конушунун тегерек четиндеги көлдөрдүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүнүн Рыбкоз акционерлик коомунун көлмөлөрүнүн тегерек четин тостуруу боюнча жумуш топ биринчи тиркемге ылайык бекитилсин. Бул боюнча эмнелер болду? Биринчи отурум болуп атат азыр.
Жок, тостуруу боюнча азыр Тостуруу боюнча да, тостуруу боюнча тийиштүү тапшырма. буга чейин эле айтылган да, азыр дагы кайталайбыз буларга тоскула деп. Жок. Кайталабайсың. Эмне үчүн сөйдө? Уруксат ба? Уруксат. Сөйдөнүмдө да башта буга чейин эгер Жумуртап берди. Жок, азыр келебиз ага, келебиз. Азыр өзүгө биз айтып албайлы. Тосу боюнча жалпысынан 9600 метр тозулуш керек болчу. Общий көлдөрдө Рыбковго караган. Анын дээрлик 90% десек болот да, бул жолдо. Западный Балкардан башкасын толук кандуу тозуп бүтүшкөн. Жогоруда жана Сиз маптын жетекчиси. Маптын жетекчиси. Жогоруда эмелерди көрдүңүздөр, тосулуп тургандардычы. Ал эми коопсуздук белгилери боюнча ушул көлдөн тышкаркы мектепке жакын көлмөлөрдө дээрлик бардыгында баннерлер илинген. Суга түшүүгө болбойт, кооптуу деген жазуулар менен. Бул жерде эмне үчүн жок сөйдөнү, бул жерде контейнерде атайын охранасы бар. Андан тышкары бул жер толук кандуу курчалган. Ошого байланыштуу бул жерде мына баннер илинген эмес да. Андан тышкары кээ бир көлмөлөрдө охраналар бар. Өткөндө жана махажа видео кетирдиңер го. Ошого окшогон көлмөлөрдө контейнерде атайын будкада охраналар бар. Плюс кээ бир көлмөлөрдө камералар бар, коопсуздук камералары. Ошолорго кана коюлган жок. Кандай дейсиз? Могу көлдөрдөн мен мындай охрана бар дейсиңер, бирок ал жерде балдар ойноп жүрөт. Лично мен өзүм Эжиге ошо кезде суунун көлөмүн дагы эске алыш керек да. Именно жок, именно жанагы кышында тартылган видеодо суунун муздун көлөмү канчалык экендигин биз да келип карап кеткенбиз. Значит, калыңыраак болсо университеттен. Жок, университет булык деген түшүнүк эмес. Ал жерде суунун көлөмүнө караганбыз да, себебинде наоборот муз канча калың болсо, суу канчалык көп болсо, ошончолук кооптуу болот балдарга. Ал эми суунун жок болгону, муздун аз болгону, ал эми чукпейт деген маанини айткым келип атат да. Но жалпы жолунан эми бул не означает, что биз бул көлмөлөрдү заштагыландык эмес. По факту биздин жасаган жумуштар. Конечно, жакта көлдөрдө көрөлү азыр. Маселе жок көрөлү. Азыр биринчи мына бул акимдин приказына мен сизге айткам да. Бул жерде 7 маселени коюпсуздар. 7өсүнүн бирөөсүндө дагы мен белгилеген маселе кирбептир. Ал эмне? Коюп мыйзамдуулугун текшертүү үчүн укук коргоо органдарына биз маалымат беришибиз керек. Комиссиянын чечиминде. Канчалык мыйзамдуу, канчалык бул тийиштүү документтери бар, канчалык бул негиздүү иштеп атат деген нерсени биз укук коргоо органдарына болгон материалды чогултуп беришибиз керек да. Бул жерде ал нерсе Аны эми өзүнчө чогултуп деле протокол менен бекитип туруп эле кетирип ийсек болот. Кайсы учурда могу комиссия заключение жазабыз да. Заключениянын негизинде ушу жиберилсин дегенде секретариат жөнөтөт. Жок, азыр биз тийиштүү документтерин талап кылууга, чогултууга бул жерде каралбаптыр да. Биз уже чогултуп койгонбуз. Бүт бар. Барбы? Бүт бар. Мына папкада берсең. Кайсы токтом менен кандай бүт хронологиясы менен. Архив, э? Архивтен бүт бар. Одан да муну кайсы күнү арестке койгон, бүт кайсы тарап арестке койгон бар. Мен эми комиссиянын мүчөлөрү таанышып чыкса болот, копияларын алганга болот. Ошондой кылаланда. Анда азыр сиздер жергиликтүүлөр көрсөтүп бериңиздер, кайсы жерлер эске алыныш керек, кайсы жерлерде кандай кооптуу маселелер жаралып атат, ошону комиссия азыр өз көзү менен көрсүн. Анан ошол жерде кийин чечим кабыл алганга дагы негиз болот. Экен. Мына дээрлик могу жерге чейин суу толсо. Могу жерлерде тургундар, жергиликтүүлөрдүн үйлөрү курулуп атат. Канча аралык болуш керек? Шарбан боюнча 50 метр болуш керек да. Азыр чыгабы бул жер 50 метр? Аны жана водный эмелерден сурасак, биздин жана атайын мониторинг департамент бар, ошо мониторинг департаменттин заключениясынын негизинде иш алып барабыз да. Мына заключение чыгарыпсыздар сиздер. Ал өйдө жакка чыгарылган. Анан бияктыкында ошо заключение. Бияка ким чыгарат заключение? Жакка келгенем максат келбеди. Атайын адистер чыгарып берет. Кончик системанын көчөргөн. МЧС деле дренаж боюнча текшерип келген МЧС. Дренаж деле иштеп атат деди. Бизге балыкчылар сиздер кайсы службадан? Бербейт. Архитектуралык талаптарды айталычы мына. Эмне дейсиздер буга? Архитектурадан сизби? Да. Бишкек глава архитектурабы? Ну, бизден эч кандай информация жок, бизде даже генпланда жок Мурасордон. Эти озера именно. Кандай кылабыз? Там мы никакое решение не можем принимать. Эмнеге келдиңиз анда? В составе комиссии. Базада жок болсо кантип комиссияда сиздин кандай тиешиңиз болуп калат? Это тоже не мы решим. Мурасордо конушы генпланда бар, ал эми бул көлдө. Да, именно озер нету в генплане. Сиз айыл деп атпайбы? Чүй эмес беле. Ошон үчүн биздин картада жок болуп калган да Бишкек шаарынын. Бул жер кайсы номерде? Ким
Азыр 13-чү көчөнүн түшүдө эле болду. 13 адресин кылып Протоколго жазыңыз ушу 13 көчөнүн номерация кылып документтерин ошо ар бир папка. мына өрт, шаардагы смог, түтүн каяктан пайда болуп атат деп баарыбыз таңыркайбыз. Мына ушундай көлдүн ээлери монтип камыштарды өрттөйт экен. Мунага ким чара көрөт азыр эми? Азыр ошол тетиги өрттөнүп аткан көл бекен. Камыш экен да, камыш. Жок, тетиги көл бекен, азыр өрттөнүп аткан. Эмне экен? Камыш. Тетиги өрттөнүп аткан. Мына силер ачкыны чечсеңер, мына жердеги өрт бул каяктан чыгып атат? Көлдөн чыгып атат муналар. Өрттөнүп атканды айтып атам мен. Жок, ачкыны чечип муналарды карагыла дейм могу жерде. Түтүндү силер ушу жада калса элге коопсуздук маселесине тебелегениңер аз келгенсиз, эми ону смогту дагы силер кылып атпсыңар да. Мына протоколго жазыңыз. Мына көлдүн четтерин өрттөп аткан көл пруштардын баарысына чара көрүлүш керек. Айып салыныш керек могу. Жерде ким катарысыз? Комиссиямын мен. Комиссиянын мүчөсү катарысызбы? Как будто сиз бул жерде журналист катары жүргөндөй болот. Ишиңиз эмне? Кандай? Мен ким болом? Эмне кылам? Сиз мага указывать этпей эле коюңуз. Нести указывать? Могу көлдү кечеде өрттөп атты эле, мен начальник МТУга акимге жөнөтсөм, сразу өчүрүштү. Кимдин көлү бул? Билбейм, мына могу жер өрттөнүп аткан. Могу жер, могу жакта өрттөп атышкан. Ошондо да капкара асманга аябай түтүн. Мына урматтуу аким орун басары, карасаңыз муну түтүндү. Нурсултан Мырза, мен жөнөттүм эмеске? Ооба, сиз жөнөттүңүз, мен муниципалдык инспекция жөнөттүм. Мына мунуларга ким айып салат? Мунуларга айып салыш керек. Муниципалдык инспекция салат. Чакырбайлы инспекцияны. Кече полный данный бергенбиз. Видео келер менен мыйым перешли кайра обратно сразу. Жок, азыр Биздин муниципальный инспекция. Бишкек шаар. Азыр мына эмнени өрттөп атат мисалы? Азыр же поляны өрттөп атат, же камышты өрттөп атат. Камыш. Мына бүт камыштарды өрттөйт экен да булар. Кече эмес, воскресенье күнү жөнөтүпсүз да. Воскресенье мен сразу кайра тияка жөнөттүм. Эмне болду? Айып салындыбы? Мына полный номерлерин, данныйларын полный бергенбиз. Сурабайсызбы? Айып салдыбы? Эмне Протоколго кылды? киргизип коюңуз, сурап алабыз. Нуржигит. Үйдүн астыларынан бери камыш каптап калып атат. Азыр эле чалып айтып калат, ылдый жакта да өрттөп атат, келсин. Азыр чакырсаңыз, мына жерлерди көрүп, жеринен сразу. Бизге карабайбы? Бизге карабайт. Медиция уже аламедим. Алар чогулуп атат. Аларчы. Ал бизге. Жок, мына бизге караган фактылар турбайбы? Мына могу жерде өрттөгөн турат. Бул жерде өрттөгөн турат, бул жерде өрттөгөн турат. Жок, ошо бүт көлдөрдүн четин карап. Именно ушулар боюнча бизге маалымат келген. Биз оперативно уже муниципалдык инспекция бергенбиз. Алар уже либо салды, толук маалымат берелик, или салат. Булар однозначно. Беребиз, салабыз. Салынат. Бу жактагыларын дагы көрүш керек да, төр жактагыларын. Бизечи. Азыр жолдун буягында да бирөө өрттөп аткан жана. Артыңызда көрүп дагы бияк. Наркы өттө болчу, жолдун наркы. Восточная сторона болчу. Аламедин аларчы. Сиздер билдирүү берсеңиздер болбойбу Аламедин көрүп? Алардын требованиялары башкача, шаардык башкача. Негизи аз ошондой запрет. Аларда запрет жок болуш керек да. Экологияга алат. Өрттөш керек деген закон. Өтө Биз даже мусорларды өрттөбөй, мусорго салып атабыз. Негизи мынтип өрттөгөн болбойт да. Кайсы жака жылалы азыр? Көрө аласыз дагы бул четте. А бул эмне? Бул дым деле чыгып атпайбы, бул эмне? Ден соолукка пайдалуу ошондо. Балдар эмес, чоң эле кишилер өрттөп атат. Мына капкара болуп чыгып атпайбы мына? Ушундан эле балдар өрттөймөк беле. Багым караңыз. Охрана турат ар биринде. Кана. Ар биринде жок, ар бири батыш тарабы Мурасордон, ар биринде камера коюлган, ар биринде охранниктер бар дедиле. Мына балдар ойноп жүрөт. Ар биринде дегенде максат чекишти. Жок, эмеде эмне деп айтты эле? Озерныйда чогуу. Мен айтканым айтып койгондо окпоймунбу? Жок, Озерныйда айтпады эле, юрист айтпады эле. Ар бир көлдө охранник бар, ар биринде камера бар. Келсең эле сразу охранниктер келе калат деле. Мына балдар ойноп жүрөт. Мурдакы чогулушта айткан тиги представительдери. Азыр тактайлы бул жер ошо балык чарбага караштуу же частный отдельно да, алардык 17 көлү бар бул жерде. Бул кимге карайт? Азыр айта албайм мен. Мап билеби? Кимге карайт бул жер? Балык чарбагы же отдельный? Жок, стедик эмес да бул. Иә, отдельный стедик бул. Биздики дем, ооба. Бизге караштуу. Тособуз дедиң эле жаңы жылга чейин, да? Тосулган ушулбу? Западный балка деген ушул. Силерге түшүндүрүп кетейин. Ушул тосул элек деп айтпады же. Западный балка турат. Западный балкада бир маселе бар. Дренаж. Дренаж жөнүндө маселе бар. Силердин мурунку жазалган дренаж иштебей атат деп атпайсыңар силер, суу чыгып атат деп атасыңар. Ошону биз башында эле айтканбыз. Дренаж открытого типа кылыш керек бул жерде. Биз жактык иштебей атат, бул жактык иштеп атат нормально эле. Суу чыгып атпайбы жактан.
Ушул жерде Бул канчанчы көчө, канчанчы номурдагы көл? Кишилер келип неметип атпайбы? Мына МЧС өкүлдөрү сиздер дагы эме кылыңыздар, могу жерлерди заключение чыгарыңыздар. Мен силерге түшүндүрүп берип атпаймынбы? Бул жерди эмне себептен жапкан жокпуз? Себеби деген бул жерде дренаж кылып туруп анан жабыш керек. Анткени биз азыр бул жерди жаап, өзүнчө средство коротуп, анан кайра дренажды ачып, кайра жылдырып деген. Өткөн могу жактан дренаж өткөн. Ошол дренаж. Мурда мындай болчу, кайра открытый болчу. Потом нар жагынан уже закрытый дренаж жасалган. Анан бияктан да открытый дренаж өтөбү ошондо. Неге күтүп атат? Ошол дренажды. Жок, азыр эмнени айтып атат бияк? Дренаж өтөт, анан негизи айыл өкмөт. Жок, бул жер закрытый дренаж полноценный иштебейт деп атат Адил Байкенин эмеси боюнча. Толук кандуу аткарылбай жатат. Ошон үчүн открытый дренаж казалык деп сунуш берген Адил Байке. Жок, бизге Адил Байкен сунушун кереги жок. Бизге коопсуздук маселеси. Мына айыл өкмөт МАП эмне кылыш керек бул жерде? Дренажда тиги балык ферма кылып бермек беле? Жок, дренажды балык ферма кылбайт. Айыл өкмөт. Дренажды мэрия кылат, өкмөт кылбайт. Мэриянын балансында болуп, мэрия жасайт. Каяктан жасап атасыздар? Азыр күн айтып атам, закрытый дренаж бар бул жерде. Кайсы дренаж жөнүндө сөз болуп атат анда? Открытый дренаж жөнүндө сөз болуп атат. Ачык дренаж боюнча. Бизге эмнеси керек анын? Открытый, закрытый экөө тең муктаждык бар. Эми бияк сунуш берип атат. Биз аны кабыл алдык дейли экенбиз. Сунушту берип атат. Азыр комиссия ошону сунуштап атат. Жок, бул жерге муктаждык барбы открытыйга? Аны уже МЧС менен биргеликте карашыбыз керек подхоз менен. Потому что биз закрытый дренаж жасаганбыз. Биз үчүн айтып коеюнчу, Бишкек шаарынын мэриясы, акимият жөн эле закрытый, жөн эле открытый кылып сала бербейбиз. Ал деген любой нерсеге проект керек. Ал деген акча, элдин акчасы. Азыр в планах не стоит открытый проект. Открытый дренаж деген. Силер тосо бергиле, бизди карап алгыла. Быйылкы бюджетте каралган жок ал, например. Туурабы? Сиз ачып атасыз. Согласовать этип турупту. Да, түздө эле да. Мы согласны, да. Официально кагазды беребиз. Сиз деле азыр мына комиссиянын мүчөсү, сиз деле любой кагазды сурасаңыз, биз бат-баттан эле беребиз. Жазышпай эле биз сизге на устный запрос деп туруп эле протоколго эле киргизип койчу Нуржигит. Азыр коюнча биз официально маалыматты беребиз. Ошол маалыматты ошентип эле биз Бияка келсеңиз, бияка таптыңыз. Элге зыян тийип атпайбы? Сиз биякта жашайсызбы? Мен мына ачылган дарбазада турам. Силифтер Атыңыз ким? Атым Рахат. Туалеттерибиз толуп атат, фундаменттер жарака кетип атат. Ишенбесеңер көрсөтөйлү. Бул жер качан кургады? Кече жакында эле бир жума болуп калды дегенге ушинтип эле келет дегенде сууну тартырып эле кургатып коюшат. Кайра эле кой берип ишет. Мен мына могу үйдө жашайм. Үйдүн ичинин баары сырыс болуп атат, сырыс. Балдарыбыз тынбай көзөлүп ооруп атат. Азыр деле жапкылап бул көлдүн элге кереги жок, пайдасы деле жок, балыгынын деле пайдасын көрбөйбүз. Биз жакшы жашашыбыз керек да. Ошол дренажды, пожалуйста. Эмен киргиз протоколго. Азыр ошо биздин мына могу эле үйдүн артында турам мен. Азыр ишенбесеңер үйгө кирип деле көргүлө. Стенамдын бүт тегеретте көк. Ошол үйдө 5 балам менен жашап атам да. Аябай зыян. Кышым менен жөтөлүп чыгышты балдар, мындан аркынысы. Ошого деле аябай зыяны тийип атат ушул суунунчу. Мындай тоскону менен деле баары бир бизге аябай зыян болуп атат ден соолугубузгачы. Тоспогула, тоспой көлдү жаптырып бергиле. Ушуну жаап эле салса жакшы болот деле да. Бул жакта адамдар бул үйлөрдү мындай бекер алып же басып алган эмес жерлерди. Ошо кызылдай акчасы кетип сатып алган болчу. Анан мен үйүмдө дагы көгөрүп аябай, мен деген мисалы дарбазамды канча жолу эшигин алмаштырам. Улам эле фундаменти чөгө берет. Үйүмдүн ичи да жаракка кетип атат да. Эшиктер вообще ошон үчүн суранам да, мен ушу бардык сиздерге дагы кайрылам, ушу маселени ушул боюнча калтырбай, аябай чуркап элдин кызыкчылыгына ишке ашырууңуздарды суранам да ошону. Ушу талапты коебуз. Элдин талабы көлдү жаап, ошо эми көлдүн деле мындай кандай десем, ушу көлдүн ээлери деле бул жактан бир ойлонуштуруп иш чара кылып, ошо элге зыянын тийгизбей, башка жактан деле бул мамлекет менен иш алып барып, чогуу биргеликте башка жакка көчүп кетсе деп биз талап кылабыз да. Ошону суранат элекпиз. Ошо сөз. Фундаментибиздин көлдүн бийиктиги бийик болуп атат аябай. Мына буга чейин ушул нерсе айтылганда, бул жака дренаж маселеси чаралып атат, анан ошонун негизинде жогоруда сөзү да ушул нерсени тактап подтверждать этип берип атат представительдер. Коопсуздук маселеси жөнүндө сөз жок.
нымдуулукка көңүл буруп, нымдуулук эң приоритеттүү маселе болуп аткандыгын белгилеп атышат да. Биз айтып атабыз, бул жакта 8 бала өлгөн. 8 баланын өлгөндүгү тууралуу справка менин колумда турат азыр. Ошол 8 үй бүлө сыздап атат балдарынан ажырап. Анан ушул маселеден өткөн маанилүү нерсе жок бу жакта. Ошон үчүн азыр биз эң комиссиянын башкы максаты, функциясы, милдети ошо комиссияны демилгелеп ошого мен сунуштап атып, мына комиссиянын негизделди. Мына ошо комиссиянын негизи өзөгү каяка барыш керек? Өзөгү ушул жерде бир жагын тандаш керек. Ошо жергиликтүү элге бул жакка жашаганга, бул жакка турак жай курганга тийиштүү ошол мезгилдеги токтомдорду чыгарып жашасаңар болот деп элдин аярлуу өзгөчө мындай бир катмары бул мугалимдер менен медиктер. Ошолорго берилген конуш экен. Анан азыр ага чейин 57-жылы бул жак балык чарба болгон экен. Анан ошол жерде эми мындайча айтканда мамлекет эки тарапты тирештиргендей жагдай жаратып атат да. Азыр эми бүгүнкү мыйзамдарга ылайык, бүгүнкү талаптарга ылайык калктуу конуштун жанында кандай нерселер болуш керек, кандай нерселер болбош керек деген нерсени мамлекет чекит коюш керек. Ушуга комиссиянын бүтүмү өзөгү барыш керек. Анан укук коргоо органдары ушуга бааны бериш керек. Бул жерден бирөөсүнө чечим чыгыш керек. Же элге, же балык фермаларга. Орто жолдо эл дагы балдарынан ажырабаш керек. Булар дагы же башка жактан ушундай шарттар түзүп берип, башка жактан жер бериш керек балык фермаларга деген маселе болуп атат да. Азыр эми бул жердин дареги жазылды да. Мунун ылдыйкы көлүчү. Коопсуздугу калктуу жерлерде Төлкөлө көл менен связанный эмес да? Туурабы? Сурооңуз бербейсизби? Жол тууралуу. Мен сизден сурап атпайм, туурабы? Төлкөлө көл менен связанный эмес да. Жол тууралуу дагы маселелер бар. Жаңа эле келатканда жолдо ойноп жүргөн балдарды көрдүңөр да бардыңар. Аркы көчөлөрдө, мондай көчөлөрдө дагы машинанын алдынан чуркап чыгышат балдар. Анда эмне жолдорду жабышыбыз керекпи? Четтен? Не деген турасыз мындай сурооңузду айтсаңыз тагыраак. Менин айтышым эң негизги бул жерде коопсуздук маселеси үйдөн башталат. Тарбиядан башталат. Сен могу жолго чыкпа, көлгө барба. Ошол эле жолго чыкпа, машина келет, машина сүзүп кетет деген силер айтасыңар да бардыңар эле. Ошондой эле сөздү көлгө чыкпа дегенди да айтыш керек. Туурабы? Айтып атасыңар да, туурабы? Ар бир ата-эне тарбия берет баласына. Ана ошол эрекини айтып атам мен силерге. Муну биз сетка менен тосгон күндө дагы эң негизгиси ошо калк менен дагы жакшы немелерди өткөрүш керек да. Жакшы тарбия безопасность жөнүндө көп өткөрүш керек болуп атат. Себеби деген өзүңүздөр көрдүңөр азыр жолдо мындай эле чуркап чыгат машинанын алдынанчы. Эми ата-энеси ошол жерде жолдун боюнда өздөрү отурушат. Келиндер ошол жерде отуруп алып балдарды ойнотуп коет. Машиналар жүрөт ошол жерде. Эми просто кичине элементарный безопасности да немеш керек да. Азыр мындай кылалычы. Айтып атам да, ошону дагы карап комиссияга дагы тиркелип протоколго. Бул жерде 8 бала өлдү да. Мен аябай кызыктар болуп атам. Муну прокуратура органдарына бизге кийинки отурумга да чакырсак болобу? Чакыралы. Бул жактагы маселелер боюнча кандай укуктук баа берилди? Адам өмүрү, балдардын өмүрү кыйылып атат. Бул адам өмүрү болгон жерде кылмыш иши ачылып, ал жерден укуктук баа берилиши керек эле. Укуктук баа берилип, ким күнөөлүү, ушуга ким себепкер деген нерсеге так алар баа бериши деп бул жерде уголовный ишти дагы ачыш керек да. Анткени мына жерде калктуу конуштун жанында балык ферманы ачкан частный секторлар ушул жерге коопсуздук маселелерин тоспогондугу үчүн балдарга ушундай коркунуч жараткандыгы үчүн деген нерселер эске алыныш керек эле да. Бул нерсени дагы биз эске алышыбыз керек могу комиссияда. Анткени азыр эми мына бул эже мен жаңылбасам ушул жерде баласы каза болгон эжелердин бирисиз. Мына канча жашта эле балаңыз? 2-класс. 9 жашта. 9 жаштагы. Көлдүн ылдыйдагы
көлдөн чыккан аккан сууга каза болгон балык кармайбыз деп. Биз балык кармайбыз деп баламды канча жолу кайтарган, силер баланы карабайсыңар дейсиңер. Биз балабыз карап эле атабыз. Барбагыла деп урушуп да, уруп да бардыгын кылып көргөнбүз. Анда бала экен кетип кала берди. Кайра артыдан кууп барып мен кайра кайтарып келгенмин. Бардыгыбыз эле ушинтип карап атабыз. Силер бул көлү жок кылышыңар керек түптүү менен. Жооп бересиңер балдарыбыз үчүн. Сиздин балаңыз инсульт болуп чыкканмын, инсульт болгонмун. Өзүңөр неме кылып атасыңар? Түсүнө албайм да мен. 3 жыл болду баламды бирок унута албайм. Силерденчи. Да сыздаган канча эне бар. Азыр мисалы мен сүйлөсөм болобу, мояк тосуп беребиз деп атасыздар. Тосуп жеп атасыңар. Тоскондо делечи. Бизге аябай ден соолугубузга зыян болуп атат да. Мисалы үчүн ушул үйдө жашап атабыз да. Мен азыр ишенбесер азыр кирип көргүлө үйдүн ичинчи. Тегеретте бүт көгүп басып кеткен да. Көгөр жалаң ушул сырыс. Азыр бир көрүп койбойлу жүрүңүздөр комиссияны. Азыр деле көрүп көрүңүздөр үйгө. Комиссия эске алабыз да ошолорду. Ушул жерде жашайсызбы? Биякта азыр бир комнатада жашайбыз. Ушул комнатанын ичинде көрүп көрсөңүздөр. 2 күндүн биринде жууйм, 2 күндүн биринде тазалайм. Мына могу көктөрдү караңыздар. Бизге ишенбесеңиздер, мына өзүңүздөр эле көрсөңүздөр мына. Могу көктөрдү караңыздар. Ушуну мен 5 баламды иштетип, 5 балам жыттап, ошону жашап атабыз да. Мына киргенде эле Кышын менен сырый, кийимдерибиз бүт көк жыттанат. Бирөө кирсе айтат, "Эй, көк, эмне деген жашоодо жашап атасыңар?" дейт да. Мына 3 күн мурун тазалагам. Кайта эле ушинтип көгөрдү. Мына монун аркасыздар мына. Кана комиссиянын мүчөлөрү. Көрдүңүздөр, ушундай сырысты жашап атабыз. Биз жалаң суунун айы, ушул бизге зыяны тийип атат. Аны жапканыбыз менен кайра эле бизге зыян тийип атпайбы? Макул сетка тозосуңар. 5 балам менен мына ушу үйдө жашайм мен. 2 күндүн биринде эле тазалайм, белеза менен жууйм, кайта эле ушулда. Адам ден соолугу бу жерде кандай болот? Кимден сатып алса ошондон сураш керек эже. Мына көрүп көрүңүздөр, мына могу сырысты көрүп көрүңүздөр. 3 күн мурун тазалагам, кайта эле ушул тыйылдый жактарын караңыздар. Кимден алдыңыз эле бул жерде жеке? Сатып эле алганбыз, документин. Кимден? Иә. Кимден сатып алдыңыз эле? Документте бар аты жөнү. Босаттыңыз барбы? Ооба, техпаспорт бүт бары бар. Кызыл китебим, документим бүт орду менен. Жаныбыз кейгидей эле болуп атат, биздинчи жаныбыз кейгидей эле болуп атат. Коюшуңуз керек, бул жерде уктаганга да опасно. Мына балдарым кышын менен жөтөлүп чыкты. 5 балам бар өзүмдүн. Жок, күтө туруңуз, мен кызыл китебим, техпаспортум бүт алып чыгайын анда. Захват деген үйдүн документи бар. Күнөөнүн бизнеси үчүн көлчөктүн үстүндө жашагыбыз келбейт да. Анда биз мен калыспмын деп. Артына бирдей. Мен бир жака тартпайм эжеке. Сиз да комиссия болгондон кийин, комиссиянын мүчөсү болгондон кийин сиз только калыстыгыңызды айтышыңыз керек. Эжелердин немесин көйгөйүн өз жон тери менен сезип атам, мен ошон үчүн айтып атам. Сиз кайсы службадансыздар? Бригада. МАП. МАП. Сиз кызматкерлер. Мына кызыл китебим бүт баары документтештирилген. Документти көрүңүздөр. техпаспортуңуз кем бул? Посадка канча? Жылда нормально экен өлкө. 2005 бөлүнгөн да 20 жыл болду. 20 жыл болду биз бул жакта жашап. Элдин талабын талаштырып деме кылбай кайра документи жок захват дейсиз. Документи жок деген жокмун эжеке. Могул 8 алынып. 2005 берилген да бул жер. 2005 берилиптир. Токтом боюнча госак 2008 алып туруп. 2008 алып туруп. Муатак койлуңуз. Кагаз эле атам. Бүт бар документтештирилген. Анан биз документтер бүт бардын жайында бул жер. Просто ошо сырыс боюнча эле биз кыйналдык. Мончалык үйдү мен көрө элекмин мисалы. Не деген сырыс? Жүрүңүз, биякта үйлөр толтура. Кантип жашап атат? 5 балаңыз канчада балдарыңыз муну? Канча жашта? 3-чү класс. Эң кичүүсү 3-чү класс? Эң чоңу студент. 5 бала ошол жерде жашайт? Ооба, ошол жерде жашайт.
жаныбызга деле батып кетти ушунун баары. Бул үй да сиздики? Жок, бул меники эмес, бул жаңы келишти, жаңы көчүп келишти. Эми урматтуу аким орун басары, бүгүнкү аракет кылдык. Жергиликтүү элди уктуңуздар, көрдүңүздөр. Жеринен ушул бир катар ушул коопсуздукка байланышкан маселелерди карап чыктык. Кийинки отурумда дагы ушул нерселерди эске алалы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, атайын бул жерден жабыр тарткан, ден соолугунан ажыраган, балдарынан ажыраган үй бүлөлөрдүн үйүнө чейин барып, алардын үнүн уктук. Мен ойлойм, мен буга бир өз милдетибизди элдин кызыкчылыгына жата турган, элдин ден соолугуна жата турган, элдин акысына жата турган маселени көңүл буруп, комиссиядан бир жыйынтык чыгарып берсек жакшы болот. Анда бүгүнкү отурум не болот эми? Кандай болуп жыйынтык болот? Эмки жумага эле 4-күн отурум кылалы. Аны созбойлу. 4-күндө материалдарды, эмне керектүү материалдарды созуталы. Жетпесе ошол жерден дагы тийиштүү тапшырмаларды беребиз. Шашпай отуруп, карап, документтерди карап, өтүктөрдү коебуз. Өзүбүздүн акимиятка эле чогултабыз зал заседание. 1-Май районуна? Жана проекторлорубуз бар, ошондон көрүп чечимдерге келебиз деп ойлойм. Тиги тийиштүү документтерин сурат алып, прокуратурадан укуктук баа берүү үчүн алардан кандай чечимдер чыккан, 8 баланын өмүрүн алган окуяга ким кандай деп баа берилди, ал боюнча дагы тийиштүү жоопторду алалы. Саламатсыздарбы? Бул жакта комиссия түзүлгөн. Ушул сиздердин маселе көйгөй боюнчачы, анан комиссиянын мүчөлөрү тийиштүү мамлекеттик кызматтын баардык өкүлдөрүнөн келип, азыр ар бир ушул жердеги сиздердин коопсуздукка байланышкан ушул балык чарбалардын ишмердүүлүгү тууралуу, алардын акыбалын жеринен көрүп, өз көзүбүз менен көрүп кетип атабыз. Анан эми азыр жыйынтыкты алдык, кыскачараак эмне маселеңиздер болуп аткан, кандай көйгөйүңүздөр болуп атат, токко терин кыска айтыңыздар. Эми биздин маселебиз деген ошо көл сырас болуп атат үйлөрүбүз. Мен видеосунда жөнөттүм. Үйлөрүбүз сырас болуп түшүп атат, балдарыбыз ооруп атат. Мен аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Карагулова Насихат. Карагулова Насихат агайымна. Плюс неме атабыз инвалид, ада ооруп атат да, ушундай неме мененчи. Жаткан жерин мен видео менен тартып жөнөттүм. Канча шыбасак да, неметсек да болбойт, даже фундаменттин жарымына чейин суу былчылдап. Бир эле көл жакта эмес, биз 13-көчөдөбүз да, аркы бетинде. Туалетибиз толуп калып атат. Сливтер бат-бат эле, дренаж вообще иштеген жок, мисалычы. Анан кийин ошодон эле ооруп атат. Азыр барсаңар деле өзүңөр деле көрөсүңөр. Неберем деле, келиним деле баары эле ошо сыр астын айынан да, ушунун баары ошо сыр астан болуп атат, көлдөн болуп атат да. Түшүнүктүү. Ошо. Болду, айта турган сөзүңүздөр? Саламатсыздарбы? Ошо биз да 14-көчөдө турабыз. Как раз көл жаныбызда. Бирөө Масалиевдики, бирөө дагы бар. Ошо көлдөр алынбайт чейин эле. Биз жактыкы бүт сырас каралбайт. Акыркы көчө болуп элечи. Канча жерге барып кайрылдык, эч кандай тыянак жок. Муну ким чечет? Эми бизде бир эле проблема калды. Президенттин алдына чыгып, плакат көтөрүп алып пикетке чыгалы деп пландап атабыз. Башкарга жок. Кимге кайрылышыбыз керек? Эч ким тоотпойт. Алардын эмне жашоосу керек? Бизге кереги жок эми жашоо. Келечекте балдарыбыздын баары чын эле үйүбүз такай сырас болот. Бир 2 метр касалектүүлүү үйдүн алдынан суу чыгып, эч кандай элдердей болуп жашоого эмете албайсыз. Ошону деген ким чечип берет? Канча жерге барып кайрылып атабыз, эч кандай жыйынтык жок. Эл бил алалала деп кетишет. Чоңдун баардыктан келе. До конца эч ким чыга албайт. Эми Масалиевке жок эми ошого. Жабыш керек да көлдү. Булар деген жазалма көл экен. Эгер илгертеден бери түптөлгөн болсо бир жөн. Ошо бизде ошо тууралуу айталы деп эле көйгөйүбүздү айтып келатканбыз. Эч ким айтпайт. Же чоңдордон коркосуңар билбейм. Деп коюшу эле аягында жок эч кандай. Барып кыдырып көргөлө үймөй. Азыр эле түттүмүз бүт көлдүн жайы. Бирдеме десең алыс жашабайсыңбы? Анда үй салып берип көчүрүп коюштун бизде. Өзүбүздүн үйүбүздөй кылып, точно ошондой кылып. Пожалуйста анда. Ага чейин бүтүрүп беришсин, пожалуйста. Биз да барчу жерге барабыз. Биздин уже акыркы немебиз, чечимибиз. Артка кайтмай жок, алдыга кетебиз вперед. Менин атым фамилиям Чоторова Дүйшөбек. Ошо жерде Масаевдин үйүнүн тагала маңдайында жашайм. Чынында биздин үйдө стресс болуп, эмеринин баары, кроваттын баары чылпылдап суу болуп атат. Тегене дейри көгөрүп атат, капкара болуп.
Üstüne düşüp atat. Kийинки архитектуралык Чындыгында балдарда ооруп атат. Чындыгында журкан төшөгүсүн ным. Бүтүлү ным. Анан Масайлипке багында бир сапар былтыр баргам. Ушундай болуп атат. Суусуңда токтоткула десе айтты. Мен келелекте, силер келелекте биз мен келгенде эч жерде там жок болчу. Силер келгенде там жайнады. Керек болсо эшиңердин түбүнө дейри тосуп алам. Ошо жерден баары бүт меники деген. Анан мындан эле Улукбек эл ишенип атабыз, анан чындыгында бир кандай кылат деп эле. Анан чындыгында башкасынын үйүнүн үстүнө жетти, эч пайда чыккан жер жок. Жаман болот акыбал. Үйдө карасаң үйдүн немесинен да түшүп атат беле. Эменин астынан дагы суу чыгып чырпылдап кроваттын аркасынан. Нен ором деп суу аны могга дейри капкара болуп атат. Түшүндүк апалар, анда кичине убакыт берип туруңуздар. Комиссиянын отурумун карайлы, колдон келишинче сиздердин укукту, сиздердин кызыкчылыкты коргогонго талап кылганга аракет кылабыз эми буюрса. Завредность деген сыяктуу эле биздики. Азыр комиссияда өзү көрдү, акыбалды көрүп атат. Бул жактагы жараката кетти. жагдайды жеринен көрдүк. Эми буюрса комиссиянын отуруму, комиссиянын чечимин чыгарып, тийиштүү укук коргоо органдарына берип, сөзсүз түрдө бир жагына жооп кылабыз бул боюнча. Азыр эми отурумга жараша да маселени карап баштадык эми. Эми каралганда силердики тиги анан буга деп атып эле. Канча убакытта мына төрага? Бизге точно бергиле биз болсо бир нерсе десе эле көчүп кетти. Жыйынтыктайлы бир 2 жуманын ичинде. Азыр бирок ал комиссиянын чогулуп бергенинен болот да. Бир ай дейле. Апа, мындай кылалы эми. Бир айдын ичинде буюрса ушул комиссиянын чечимин чыгарып беребиз. Саммасайлык мен ушуна оройроо деп. Мындай көпкөн эмес. Сонда акча жок болуп алам. Ал ушуну көл менен мен уртап атам дейт да. Ошого багып атам дейт. Эмне кылып багып атат? Өзүнүн пайдасына түшүрөт. Бизден акча алып атат, өзүнүн пайдасына түшүрөт. Балыгын бизге деле пайдасы. 5 миллионда буюрса чогуу алсаңда 4-күндө сагыл ишенип атасың. Эптеп мына могу жерде отургандарга эптеп бир үйүңүздү жетет экен. Бул жерде элге эмес, ошол элге жер саткан кишилерди көрсөтүш керек болчу да, жазалаш болчу. Эмне үчүн элге ушул жерге жер сатат алат? Ошо үмүттөн ушул жерге канча лейген акча менен камдары салып, үйлөрү салып. Мынакей эми туруп бүт серас болуп атат. Все, болду анда. Чоң рахмат. Мейли. 5-күн дагы карайбыз. Сиздерден барасыздар да. Мейли, жакшы болуңуздар. Бир жардам эме кылып койсоң, тим аяк акыбалсын ачып кетебиз. Бала аман болот. Чындыгында дагы буларга рахмат да ушул. Биздин кыздар жакшы иштейт, ушундай. Кыздарыңыздар катуу. Бизди достор, эгерде сиз өнөктөшүңүз менен бизнес баштап, бирок анын акысын бербей койсоңуз, эмне болот деп ойлойсуз? Туура, албетте ал сиз менен экинчи иштешпейт. Баарыбыз иш баштаганда Кудайга жалбарып, Кудай, жардам бергөр, пайда көп көрөйүн деп жалбарабыз. Бирок Кудай бизге ошол пайданы, берекени берген соң, көпчүлүгүбүз Кудайдын акысын бергенди унутуп же бергибиз келбейт. Кудайдын акысы ошол зекет, садака достор. Байгыңыз келсе сөзсүз зекет бериңиз. Бул көп жолу тастыкталган. Бүгүн садака зекет берүүнүн эң оңой жолу берекет тиркемесинде жүрүп жатат. Берекет тиркемесине азык-түлүктү, тамак ашты жайгаштырып, муктаждар менен бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле өзгөчө кафе, ресторандын ээлери бүгүнкү тамакты эртеңки калтырбай, чыныгы муктаждарга бөлүшүңүз. Билип коюңуз, жакшылык ар дайым кайтып келет. Баарыңыздарды берекет тиркемесине чакырабыз.